2024-жыл элдик банк үчүн өзгөрүүлөрдүн, өсүштүн жана жаңы жетишкендиктердин жылы болду. Биз ийгиликтүү түрдө банктын атын өзгөртүп, масштабтуу ребрендинг жүргүздүк. Бул биздин тарыхыбыздагы жаңы баракты ачты. Бүгүн биз сыймыктануу менен айта алабыз. Элдик банк элге дагы да жакындады. Каржы рыногундагы лидерлик. Элдик банк Кыргызстандагы 3 ири кредиттик финансылык мекеменин катарында ишенимдүү орунду сактап, өзүнүн туруктуулугун жана ишенимдүүлүгүн дагы бир жолу тастыктады. 2024 жылдын негизги көрсөткүчтөрү. Банктын уставдык капиталы 12 миллиард 201 миллион сомдон ашты. Жалпы активдер 98 миллиард сомдон ашты. Кредиттик портфель 40 миллиард 3 миллион сомго жетти. Депозиттик база 67 миллиард сомдон ашты. Банктын кирешеси тарыхый максимумга жетип 5 миллиард 142 миллион сомду түздү. Элдик банк өлкөдө биринчилерден болуп, инновациялык санариптик продуктуларды иштеп чыгуу үчүн Элтех туунду компаниясын түздү. 100% атамекендик санариптик продукт Элдик мобилдик банкингин иштеп чыкты. Мега уюлдук оператору менен кызматташтыкта ишкерлер үчүн Ишкер 24 GovFintech платформасын иштеп чыкты. Fitch Ratings эл аралык рейтинг агенттигинен B- туруктуу рейтингин алды. 2023 жыл үчүн туруктуу өнүгүү боюнча эл аралык стандарттарга ылайык отчет даярдады. Биринчи жолу туруктуу өнүктүрүү долбоорлорун колдоого багытталган ESG облигацияларынын эмиссиясын ишке ашырды. Баалуу кагаздар рыногунда депозитардык ишмердүүлүк жүргүзүү үчүн лицензия алып, эл аралык деңгээлдеги депозитарий түзүүгө киришти. Элдик банк дүйнөлүк аренадагы Кыргызстанды татыктуу көрсөтүүчү лидер. Банк төмөнкү эл аралык уюмдардын мүчөсү. Шанхай кызматташтык уюмунун банктар аралык бирикмеси, Бириккен Улуттар уюмунун глобалдык келишими, дүйнөлүк аманат жана чекене банкинг институту. Биз алдыңкы эл аралык уюмдар менен кызматташабыз. China National Heavy Machinery Corporation, Астана Жашыл каржы борбору, PTTM Түркия почтасынын туунду компаниясы, Postmost GmbH немис компаниясы, Монголиянын соода жана өнүктүрүү банкы. Банк ири жашыл климаттык фондто аккредитация процессинен өтүп жатат. Элдик банк кыргызстандыктардын жашоосун жакшыртууга умтулат. Банк атамекендик өндүрүштөгү автоунааларды жеңилдетилген шарттарда чыгарууну жана сатууну колдоду. Экологиялык жоопкерчиликтин алкагында банк жашыл отунга өтүү боюнча долбоорлорго катышат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен банк мамлекеттик ипотекалык компания менен биргеликте өлкө калкын турак жай менен камсыз кылууга багытталган уникалдуу социалдык программаны ишке ашырды. Банк бүткүл өлкө боюнча иштеп жаткан аялдар үчүн жеңилдетилген шарттарды түзүү менен аялдардын ишкердүүлүгүн колдоого багытталган долбоорлорго өзгөчө көңүл бурат. Банк жергиликтүү калктын социалдык экономикалык абалын кыйла жакшыртып, үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылып, жашоону олуттуу түрдө өзгөрткөн кайра жаралуучу энергия булактарын өнүктүрүүнү жактайт. Банктын максаты ишкерлерге лизинг аркылуу пайдалуу чечимдерди сунуштоо менен бизнеси үчүн керектүү техниканы, жабдууларды жана транспортты сатып алууга жардам берүү. Банк кардарлар үчүн этикалык чечимдерди камсыз кылуу менен ислам принциптерине негизделген финансылык кызматтарды сунуштайт. Элдик банк атамекендик өндүрүүчүлөрдү жана ишкерлерди колдоп, аларды өнүктүрүүгө жана илгерилетүүгө жардам берет. Биз эл аралык аренада демилгелерди алдыга жылдыруу менен алардын ийгилигин масштабтайбыз. 2024 жыл Элдик банк үчүн өсүүнүн, трансформациялоонун, жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн жана эл аралык аренада таанытуунун жылы болду. Биз кардарларыбызга жана өнөктөштөрүбүзгө ишеним көрсөткөндүгү үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Жана алдыда дагы жогорку натыйжалар болот деп ишенебиз. Элдик банк эл үчүн.